Да, не говорите, ужасно жарко. Вообще шарға çıkım келіп жатқан ем, айла жоқ, жұмыс, шаш керек, іштеш керек. Так не шарға çıkымға вообще шарға жоқ. Журналист болып неге иштебей калдың дейт да. Журналист болып иштеш үчүн ошол жерде эртеден кечке отуруп иштешиң керек. Журналисттин жумушу оңой эмес, изденүү керек, күндө компьютердин алдында отурасың. Эгер шоу бизнестин алып баруучусу журналисти болсоң, анда ар бир ырчы шоу бизнесте жүргөн адамдар, чыгармачылыкта жүргөн адамдар, актер, актрисалар, ырчылар, айтор, блогерлер, алардын эмне менен тамактанып, эмне жеп, эмне ичип, кандай уктап, кандай туруп, ким менен сүйлөшүп, ким менен каяка барып аткан информацияны баарын чогултуп билип турушуң керек. Это очень тяжело. Эртеден кечке отурушуң керек за компом. И бир жаңылык көрүп калдың, сразу чыгыш керек, сразу байланышыш керек бүт бар менен. Бир күндө 24 саатың болсо 24 сааттын 20 саатын иштешиң керек. Бул журналистика өтө кыйын кесип. Бирок сонун кесип. Ажап. Бирок убактым жок азыр журналистикага, ошол себептен пока иштебей элемин. Бирок в будущем буюрса, когда выйду замуж, менин күйөөм, жаным, койчу эмне тойбойго чыкпай эле, ырдабай эле. Отур эмне дегенде, может журналистика боюнча иштешим мүмкүн, или вообще өзүмдүн кесибим боюнча мугалим болуп кетишим мүмкүн, музыкадан ушундай пландар бар. Актриса болгон кандай экен? Актриса болгон билбейм, мага жакты өзүм үчүн. Бирок ал деле кыйын экен. Эми ар бир кесиптин өзүнүн кыйынчылыгы болот да. Оңой нерсе жок дегендей.